Бажы кызматкерлери кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде соңку жумуш күнүн иштеп жатышат. Кыргызстандын ИАЭПке кошулуусу тууралуу документ күчүнө кирээр замат бажычылардын бардыгы кыргыз-казак чек арасын таштап, уюмдун сыртындагы чек ара бекеттерине көчүрүлөт. 8 өткөрмө пункттан бажы көзөмөлдө алынат. Бул 7 автоунаа пункт жана 1 темир жол. Бир өткөрмө пункт Ысык көл облусунда, бир өткөрмө пункт Талас облусунда. Анан калган өткөрмө пункттар Чүй облусунда жайгашкан. Бажы жана транспорттук көзөмөл жоюлганы менен чек арада фитосанитардык ветеринардык текшерүү убактылуу калат. Көзөмөлдүн бул туру ИАЭПтин экономикалык кеңешинин башка чечими менен алынат. Экономика министри Олег Панкратовдун айтуусунда тармак боюнча тиешелүү жумуштар аткарылды. Буга чейин 6 жолу текшерүүчүлөр келип оң баасын берген. Эми 17 августта келүүчү комиссия фитосанитардык көзөмөлдүн алынышына уруксат берет деп күтүлүүдө. На очередное заседание экономического совета ЕАЭС 26 августта вице-премьер-министрлердин отурумунда маселе каралат. Айыл чарбасында эмгектенген дыйкан фермерлер кыжалат болбой эле койсо болот. Комиссия чечим кабыл менен көзөмөл алынат. Продукциясын экспортко чыгаруучулар фитосанитардык кызматтан алган уруксат кагазынын негизинде ИАЭП аймагына тоскоолдуксуз чыга берет. Азыркыдай болуп чек арадан өтүп баратканда кайра дагы бир жолу текшерүү деген жок болот. Чек арачылар мурда кандай болсо ошол бойдон калат. Тескерисинче алардын милдетине дагы 2 функция кошулду. Коопсуздук үчүн кирип чыккан жарандарды текшергенден сырткары радиациялык көзөмөл жана алып өткөн жүк тууралуу маалымат салык кызматына чогултулат. Ал талон аябай жөнөкөй эле талон. Аны жанагы грузоперевозчик деп коебуз. Грузоперевозчик өзү алат да өзүнүн колу менен толтурат. 2 экземплярды да, мисалы үчүн грузоперевозчиктин аты жөнү, машинанын номеру, анан канча жүк алып баратканы гана толтурулат. Анан биздин чек арачынын бир эле немеси ошо 2 талон бирдей толтурулуш керек да. Бир талонду грузоперевозчик өзү алып кетет да, бир талонду чек арачыга чыгат. Чек арачылар чогулткандан кийин налоговый службага чек арадан өтүүдөгү жаңылыктар тууралуу бардык өткөрмө бекеттеринде маалыматтык бурчтар ачылган. Жарандар ошондой эле толук маалыматты 0312 54 80 40 телефон номуруна чалып билсе же билдирүү калтырса болот. Тартип боюнча жарандар 2 унаалар 5 мүнөткө жетпей чек арачылардын текшерүүсүнөн өтүүсү кажет. Бажы көзөмөлүнүн алынышы кезек күтүүлөрдүн азаюусуна алып келет деп күтүлүүдө. Эми буга чейин айтылып, көптөн бери күткөн ИАЭП каалгасы Кыргызстан үчүн 12 августта ачылганы турат. Жүргүнчүлөр өткөн Ак жол постундагы ачылышка кыргыз-казак президенттери Ысык көлдө онлайн режиминде байкоо салып, эки мамлекеттин өкмөт башчылары өз тарабындагы бажы көзөмөлдөрүн алышат. Дал ушул маалда Казакстан менен чектеш дагы 7 өткөрмө пунктунда бажы көзөмөлдөрү жоюлуп, жүк ташыган унаалар эркин өтүп баштайт. Бурулай Пусурманкулова, Алтын Ханбабаев, Коомдук 1 канал.